Республикада 1 жыл ичинде мас абалда унаа башкарган 13 000 айдоочу патрулдук милиция тарабынан кармалган. Алардын 30% кызуу абалда авто кырсык жаратышкан. Айдоочуларга тиешелүү жазалар колдонулган менен тартип бузгандар жыл санап көбөйүүдө. Мисалы, жыл башынан бери Ош облусунда 914 мас айдоочу кармалса, алардын 26 транспорт кырсыгын жаратышкан. Патрулдук милиция кызматкерлери өздөрүнүн кызмат милдетин Ош облусуна күнү түн аткарып атат. Бирок ушул мыйзамдын же ушул кодекстин, ушул акчалуу айыптын же болбосо аларга карата көрүлүп аткан катуу чараларга карабастан ушул ичкендер болуп атат. Бул авто токтомодо авто кырсыктан улам жараксыз абалга кептелген унаалар жүздөп саналат. Алардын басымдуу бөлүгү мас абалында унаа башкарып ушул абалга келгендер. Мыйзамга ылайык мас абалда унаа башкарган айдоочуга тиешелүү протоколдор түзүлүп, 1 жылдан 3 жылга чейин айдоочулук укугунан ажыратылат, 20 000 сомдон айыпка жыгылат. Ал эми мас абалда тиешелүү документтери жок унаа башкаргандар 5 күнгө эркинен ажыратылат. Бирок мыйзам бузган айдоочулардын саны азайбай келет. Андыктан жогорку кеңеш депутаттары учурдагы мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, жазаны күчөтүүнү сунуштоодо. Айдоочу мас абалында кармала турган болсо, айып пулу салынсын. Экинчи ирет кармалса 5 жылга айдоочулук күбөлүгү алынып коюлсын. Эгер мас учурунда жол кырсыгына кабылып, адам өмүрү кыйылган болсо, түбөлүккө айдоочулук укугу алынып салынсын. Машинеси конфискациялансын. Биз ушундай эрежени сунуштап жатабыз. Мас абалда унаа башкаргандарга жаза күчөтүү менен коррупциялык аракеттер ырбоосу ыктымал. Эгерде жазанын каражат түрү күчөтүлсө, жол тартибинин тескөөчүлөрү айып пулду өз чөнтөктөрүнө салып алышы көбөйөт дешет талдоочулар. Андыктан айып пулду жыйноонун башкача механизмин ойлоп табуу зарыл. Мисалга ошол жеринен кармап туруп, ошол жерден жаап, мисалга канчалык көбөйтсө, ошонун теңи же бир кандайдыр бир немени коем ага жеткизбейли, штраф сага төлөп коелу деген бизде эң жаман оор бар. Эске салсак, былтыр парламент спирт ичимдиктерин ичип рулга отургандарга жазаны күчөтүп, кылмыш кодексине өзгөртүү киргизген. Бирок мас абалында автоону айдагандар азайган жок. Тескерисинче кырсыктар 2 эсеге көбөйгөн. Бегимай Асанова, Адилбек Камчыбек уулу, Ынтымак.